Hurmatlı aparat hizmetkarları, mınaka göçkünün başı. Kızılgünge göçküsü. Өзгөн районунда жүргөн жер көчкү жылып жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жер көчкөн аймактагы 18 турак үйдүн 195 тургуну жеңил тиричилик буюмдары менен Куршап айылына көчүрүлгөн. Жеринде райондук бөлүмдүн офицери жана жергиликтүү бийлик тарабынан көчкүнү көзөмөлдөөгө нөөмөт уюштурулган. Жер көчкү акырындап жылып, учурда турак үйлөргө 120 метр калган. Учурда Карл Маркс айылында 1-даражадагы табыгы менен өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жеринде абалды Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазариепов көзөмөлгө алууда. Аталган аймактагы жер көчкү түшүү коркунучу 2017 жылдын жаз айларында активдешип баштаган. 2022 жылдын 5-сентябрында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кооптуу аймактарга мониторинг жүргүзүү боюнча божомолдоо департаментинин корутундусу чыгарылып, жашоого кооптуу деп табылган 18 турак үйдүн жашоочуларын көчүрүү керек экендиги эскертилип келген. Өлкөдө кадыр түн 17 апрелден 18 апрелге караган түнгө белгиленди. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Кадыр түн Орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Бул жолу кадыр түн 18 апрелге караган түнгө туш келди деп билдиришти муфтияттан. Бишкек шаарындагы Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде эс алуу жайы салынат. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. Кабарга караганда Бишкек башкы архитектура мекемеси эс алуу жайынын эскиздик долбоорун иштеп чыгышкан. Жакында салына турган жашыл аянтта коомдук даараткана, гүл сатуучу күркөлөр, биргелешкен дизайндагы гезит күркөлөрү жана отургучтар орнотулат. Мындан тышкары дарактар отургузулмакчы. Аялдаманын ордуна жол тыгынын азайтуу пунктун жасоо пландалууда. Учурда эски гезит күркөлөрү жана тосмолор демонтаждалууда дешти мекемеден. Жалалабад шаарында Ороз айына карата бир нече кичи автобус жүргүнчүлөрдү акысыз тейлейт. Бул тууралуу шаардык мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, эртең 24 марттан тарта калаадагы 101, 104, 103, 105, 109, 110 маршруттук каттамдарында бирден кичи автобус жүргүнчүлөрдү акысыз ташый баштайт. Аталган кичи автобустарда орозоңуз кабыл болсун, Ороз айынын урматына жол акы алынбайт деген жазуу илинген. Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Васильевка айыл өкмөтүндө 186 миллион сомго бааланган сугат айдоо жерлер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Чүй облустук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышы боюнча Аламүдүн районунун Васильевка айыл өкмөтүндө текшерүү жүргүзүлгөн. Текшерүүдө айыл чарба багытындагы жер тилкелерине карата укук тастыктоочу жана укук күбөлөндүрүлгөн документтери алынбай муниципалдык менчикке өткөрүлбөй калган жалпы 307 000 гектар жер тилкеси аныкталган. Натыйжада жол берилген мыйзам бузууларга карата прокурордук акты келтирилип, кароонун жыйынтыгында 186 миллион 277 534 сомго бааланган жалпы анты 307 гектарга айыл чарба багытындагы сугат айдоо жери муниципалдык менчикке кайтарылды. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө жашаган мигранттарга тил рейтингге төмөн болгон үчүн айыппул салууну сунуштоодо. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Сунушта айтылгандай, жазанын өлчөмү коноктордун орус тилин билүүсүнө жараша болушу керек. Мындан тышкары орус тилин жакшы билген мигранттарга салык боюнча жеңилдиктер каралышы мүмкүн. Тил рейтингге мигрант адам өлкөгө адаптация болгондон кийин же идентификациялык картаны алган күндөн тартып 1 айдан 3 айга чейин киргизилиши керек. Айып салуу тил рейтингге төмөн болгондорго стимул болот деген Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкы башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова. Ошондой эле ал сунушта орус тилин жакшы билгендерге салык боюнча кандай жеңилдиктер каралып жатканын айтты. Айтымында орус тилин билүүнүн негизги деңгээли үчүн 10%, орточо деңгээл үчүн 15%, эң жогорку 20%, ал эми орус тилин мыкты өздөштүргөн мигранттарга 50% жеңилдиктер каралып жатканын белгиледи.
Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар менен барат. Анын сапары май айына пландалган. Бул тууралуу бүгүн 23 мартта Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен маалымдады. Элчи белгилегендей, бул сапарга эки тарап тең чоң маани берет. Учурда иш-чарага кызуу даярдык көрүлүп жатат. Ал чоң ийгиликтер менен аяктап, эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарат деп ишенебиз. Биз Кытай менен Кыргызстандын жалпы тагдырынын коомчулугун калууда жаңы кадам таштайбыз, деди Ду Девен. Белгилегендей, бул Жапаровдун президент менен болгон берки Кытайга болгон алгачкы сапары болуп саналат. Анын алкагында президент Кытай Борбор Азия механизминин биринчи саммитине дагы катышмакчы. Жаштар арасында футзал боюнча өлкө чемпионаты өтөт. Иш-чара Алай спорт комплексинде 25 мартта жаштар старт ала турганын Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Ю-21 өлкө чемпионатынын биринчи баскычы А зонасында Чүй облусу жана Бишкек шаарында башталат. Жалпысынан А зонасында 8 команда катышат. Алар Чучук-Кулактын жыйынтыгы боюнча 2 топко бөлүнгөн. А зонасынан финалдык баскычка 2 команда өтүп, оюн 16 апрелде Бишкекте болмокчу. Быйыл Россиядан Ысык көлгө авиакаттамдардын саны көбөйтүлөт. Бул туурасында Россиянын туроператорлор ассоциациясы билдирди. Бул жылкы сезондо россиялык авиакомпаниялардын учагы мурдагыдай июнда эмес, апрелдин аягынан тарта каттай баштайт. Урал аба жолдору компаниясынын самолету 27 апрелден баштап күн сайын Тамчы аэропортуна конуп турат. Ал эми Аэрофлоттун каттамдары 2 майда ачылып, жумасына 4 рет аткарылат. Өткөн жылы Ысык көлгө болгон түз аба каттамдарга суроо талап жогору болгон. Быйылда түз учуп барып келүүнү каалаган туристтер азыртадан эле чыгууда. Майда Ысык көлгө жарнамалык тур пландалган. Ал бат эле толуп калганына карап, бул жылы да суроо талап көп болот деген тыянак чыгарып жатабыз деп айткан туроператорлордун бири. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип, кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.